Эл менен ызылдашып атабыз. Алар бизге караганда саат 6-да келип алып өчүрөт берип болот экен. Биз 60 канчанчы болдук. Аягы мына бир күндө 85 болду. Андан мурунку күнкүлөр бар экен. Ошо менен 100дөн ашып кетти нотариуска кайрылуу боюнча. Бир күндө ошол нотариус 25 кишини карайт экен. Бул да көйгөй. Кайрылгандан кийин мен да министрликке чыктым. Ошол эле министр юстиция министрлигине чыктым. Ошол эле прокуратурага чыгып, мына азыр мен ошону айткам, бир жуманын ичинде баары силерде ошол нотариус Алабукада иштейт деп. Ген прокуратурага чыгып, алар да жакшы 3 күн 4 күн ичинде чечип беребиз дешти. Чечти, мына азыр 4 күн болду. Алабукада нотариус, Чаткалдын нотариусу келишти. Эми уятта ошол 21-кылымда бир нотариусту билен килейген бир районго иштете албагандыгыбыздан кийин иштебегенден. Шаарда карасаңыздар, Бишкек шаарында ар бир кычыкта ошол нотариус отурат. Келгиле 350 сомдон 700 сомдон любой документиңерди биз заверять беребиз, башка кылып беребиз деп. Эми көбүнчөсүнүкү эле жанагы сыртка чыгып аткандар, окууга барганда, жанагы тапшыргандар ошо документтерин бүт бардыгы жана заверять этириш керек экен. Азыр эми буну аштырбасак, 1 сентябрга көп студент 1 курска тапшырган балдарыбыз, кыздарыбыз барбай калат эле да. Кийинкиси мына көйгөй бул жана сом деп коебузбу, паспорттун стол дейбиз мурункудагыдай. Ошол болуп экен. Аны деле министрлик менен сүйлөштүм. Мен мартта эле сүйлөшкөм. Сүйлөшүп жана алсам айтты. Кеминде 300 квадраттык метр жанагы аянтчасы менен имарат таап бериңиздер. Биз азыркы заманбап Алабука району боюнча сомду, центр обеспечения населения, элди тейлөө борборун ачып берейли. Биздин билбейм, буга чейинки жанагы аким өз кыймылдабады, эч ким кыймылдабады. Жергиликтүү бийлик кыймылдабаса мен каяктан? Туурабы? Мен көтөргөнүн көтөрдүм. Алар айтты, макул деди, табыңыздар деди. 300 квадрат жер табыша албай атат. Бу кандай бийлик? Анан кийин могу казакмыс боюнча болгон сиздердики суроо талаптар. Казакмыс жолду чаңытып атат, теңитип атат, минтип атат депчи. Мен алардын да өкүлдөрү менен жолугушуп сүйлөштүм. 3 жолу келишти. Бул эле эмес, Алабука Чаткалы боюнча мен азыр бүгүнкү күндө 162 компания өзүнүн ишмердүүлүгүн алып барат. Ошонун баардыгына мен жанагы өзүмөн суроолорумду жанагы берип, катты жолдоп койгом, четинен келип атат. Ошонун ичинен азыр эми бир компанияныкын айткам, азыр 2 ай өкмөткө 200 миллиондун айланасында акча төлөп бериш керек. 2009 жылдан бери төлөбөй атат. Эми буга бийлик кайга карады? 2009 жылдан бери ошол жанагы акчасын төлөбөй иштетип келип атат. Чоң эле бир компания. Андан сырткары могу жанагы бүт бардыгы эле фонддун акчасын айтат. Мына фонддун баргандан бери эле ушуну айтат, көтөрөм. Премьер-министрге дагы, министр финансов башкаларына кайрылган толук жооп болбоду. Андан кийин эсептөө палатасына кайрылгандан кийин алар текшерип бардыгы. Азыркы күндө менде каттары бар бардыгы. Акчаны Алабука Чаткалдын 200 миллиондон ашыгыраак акчасы Жалал Абад фондуна, өнүктүрүү фондуна кетип калган. Ошонун негизинде биздеги көптөгөн Алабука Чаткалда райондор боюнча социалдык объектилер бүтпөй келет да. Ал жерде алар мыйзам чыгаруу боюнча өздөрү приказ чыгарган акысы бар, эсептөө палатасы приказ чыгарып, Финдеп коебуз, эсептөө министрлиги жана Каржы министрлиги дейли, ошолорго катты берген. Андан сырткары Жалал Абад өнүктүрүү фондуна и Жалал Абадтын губернаторуна, президенттин өкүлүнө дагы катты беришкен. Жылдын аягына чейин ушул акча каражатын Алабука Чаткалга кайтарып бергиле деп. Андан сырткары мен өзүмдүн атымдан башкы прокуратурага кат жолдодум. Эмне үчүн дегенде бул жерде жанагы орусча айтмакчы жанагыдан превышение бар. Кыянаттык менен өзүнүн жанагы колдонуп кеткен буга чейинки акимдер жана башка атка минерлер.
Акча туура эмес которулган, мыйзам бузулган, туура эмес бул акча каржыланган. Ушун негизинде бир райондо мектеп бүтүптүр 80 миллионго, жана башка жанагылар объектилер бүтүп кеткен. Ошон үчүн акча кайтарылыш керек деп жанагы чыгарылган. Эми бул жагынан жанагы алтын кийин где-то жана упущено выгода деп коебуз. Ошолордун баардыгын эсептөө менен которо турган болсо где-то Ала Буканын өзүнө бир 400 миллиондой акча каражаты келип түшүш керек да. Ошол келип түшсө, мен ойлойм, көптөгөн көйгөйлөр, могу жол өзүңүздөр куруп аткан жолдор айрымдыктар аракет кылып. Андан башка жанагы бала бакчалар, мектептер, көп жанагы объекти, социалдык объектилер райондогулар бүтүп калат эле дейм да. Анан Казакмыс боюнча айта турган болсом, сиздер айткансыздар, жолду чаңытып атат, минтип атат деп. Алар айтты. Биз жолду сыртынан салып кеткенге деле макулбуз депчи. Бирок бирдеркиси дейт. Акча каражаты 10% сиздерге түшпөй калат депчи. Мен айттым, жок, анда кичине чаңып турса дагы могу жерден өтүп турган оң депчи. Айыл өкмөттүн өзүнүн акчасы болуш керек, башкасы болуш керек депчи. Бирок жанагы Көкташтан көбүрөөк суроо талаптарды коюшкан. Алар өздөрүнүн жана суроо талаптарын, жоопторун кече күнү алышты. Буга чейинкилер кат түзүндө алышкан. Бирок жанагы кылмыш иштери боюнча жумуш жүрүп атат. Тийиштүү кызматтар, башкы прокуратура, улуттук коопсуздук кызматы, ички иштер министрликтери тиешелүү иштерди, жумуштарды алып барып атат. Эми алардын дагы өзүңүздөр билесиздер, купуя сырлары бар, кылмыш иштери. Мен айтканга болбойт, бирок менде бүт бардыгы жазуу түрүндө бар. Кайсы иш кандай болуп атат, кимиси канча жана кузуп берди дейби, же эмне дейт, ушу мода болуп калдыбы. Ошо жанагылар жасап кайтарып бергендери бар, жана башкалары бар. Менин сөзүмдүн аягында айтат элем, ушул ар бир менде айылда, айыл өкмөттөрдө өзүмө караштуу өкүлдөр бар. Ошолорго кайрылсаңыздар болот. Жерде мына акелерим отурат, туугандарым отурат, баарыңыздар эле тааныйсыздар. Кайрылсаңыздар, мен 24 саат бою байланыштамын. Мен болбой калсам, менин жардамчыларым байланышта. Бул сиздерге мен айтканым мына 6 айдын ичинде жасалган жумушум. Буну сиздер эми кылган жумуштар ошого туура багыттабы, аны эл тараза дейт, өзүңүздөр карап көрөсүздөр. Эми сиздер менен биз байма-бай ушинтип жолугуштурабыз. Эмигисинде келиңиздер. Келип, коңшу болоону айтып, жанагы бузук телефон менен отуруп эле бири-бириңиздерди WhatsApp группада отура бериштин кереги жок. Жүз көрсө жүз тайып дейт. Мен бу жерден укпаганды бирөөсү түшүнүп айтат, бирөөсү түшүнбөй айтат. Бирөөсү өзүнүн деңгээлине түшүнүп айтат, анан туура эмес айтып алат. Андан көрө өзүңүздөр келип, ушул жерден берчи суроолорду берип, жообун алып, туура маалымат алсаңыздар да. Анан кийин бул жерде жанагыны жөн эле айтып, кайрылып кете бербестен. Мына кече күнү мен деле айттым жана Көкташта. Жер боюнча граница буягы мындай кетип калды, буягы мындай дейт. Кызык экенсиңер да. Менде мына 40-чы жылкы карта бар, менде 53-чү, менде мынча, менде 2 карта, менде 3 карта бар дейсиңер да. Ошо картаңарды сандыкка салып, базып отура бербестен, могу протокол менен эрке кылып комиссияга бербейсиңерби дедим. 3 ай калды дедим, Кыргызстан менен Өзбекстан жанагына граница чечишин. 3 айдан кийин ал картаны үйүңөр кийлеп алгыла дедим, жана көчөгө. Кармап отура бергенден эмне пайда? Интернетке чыгарып коет экенсиңер, жазып коесуң, менде бар, туура эмес кетип атат. Туура эмес болсо ошону бериш керек да, айтыш керек. Туугандар, могу жери моундай, моунчанчы карта монча, ушуну комиссия карап чыккыла. Бергиле, мен мисалы дедим, комиссиянын жумушун көргөн да эмесмин дедим. Азыр бизге жогорку кеңешке бул эрке жана делимитация, демаркация боюнча бир дагы материал келели. Болуп атат деди, тийиштүү жумуштар жүрүп атат деп айтышып кеткен. Аны азыр эми келгенден кийин гана көрөбүз. Аны мен сиздерди алдай албайм. Анан кийин ушунча жыл улуттук коопсуздук кызматында иштеп, анан кийин мен сиздерди алдай турган болсом, анда туура болбойт да. Менде мисалы жана орусча айтмакчы кичине түшүнүк бар да, честь офицера деген бар. Мен погон тагынган кишимин. Мен өмүрүмдө бирөөдү алдап көргөн эмесмин. Улуттук коопсуздук кызматына ошол эле КГБга 7 атасына чейин карап алат. 7 атама чейин мен тазамын, азыркы күндө да тазамын.
Мен bir жерде bir артымда же калбырым шакмарым жок. Ошон үчүн ачык сиздер менен сүйлөшүп турам. Беките турган нерсем да жок. Анан кийин мен сиздерге айткам, менде Алабукка Чаткал районунда бир сөтүк жерим жок депчи. Бизнесим да жок. Мен өмүр бою ушул элим, журтум үчүн деп иштеп келип атам. Дагы Кудай буйруса канча өмүр берсе иштеп беребиз. Рахмат. Эми